Талак, ажырашуу. Китептин максаты ажырашууну алдын алуу, үй-бүлөнү сактоо, жубайлардын мамилесин жакшыртуу болчу. Анда эмне үчүн ажырашуу тууралуу жазылды деген суроо окурманда пайда болуусу мүмкүн. Исламда жубайлар ажырашкан кезде да аларга ойлонууга убакыт берилет. Балким алардын бири кетирген катасын түшүнүп, кайра үй-бүлөлүк жашоосун улантууга кайтар деген үмүт менен шариятта ажырашуу дагы адам табиятына ылайыкташкан. Бирок бизде ажырашуунун шариаттагы жол жобосун билбегендиктен, адамдар ажырашууну шариатта тыюу салынган жаман жолун аткарышат. Бул жерде ажырашуудан башка жол калбаган учурда да ажырашууну шарият талабындай аткаруу тууралуу айтмакчымын. Ажырашуу шарият талабындай аткарылса, кайра жарашууга мүмкүн болот. Ал эми шариатта тыюу салынган түрү менен болсо, мындайда кайра жарашуу мүмкүн болбойт. Тилекке каршы бизде ажырашкандардын жарымынан көбү кайра жарашуунун жолун издейт. Бирок алардын көбүнө шариат негизинде кайра жарашуу мүмкүн болбой калат. Ошондуктан кереги ташка тийсин деп ырымдап, ар бир эркек ажырашууну шарият көрсөткөн туура жолун билип алуусу керек. Ислам дини никенин жубайлардын өмүрүнүн акырына чейин сакталуусуна кызыктар. Бирок динде адамдын адамдык табиятына да маани берилет. Адамдардын баарынын жүрөгү бир адамдыкындай эмес. Үй-бүлөнү сактоого канчалык жан үрөлбөсүн, кээде ажырашууга туура келген жагдайлар болот. Жубайлар бири-бири менен такыр тил табыша албай, ыркы келишпей, бир үйдө жашоо аларга азап болгон учурда ислам аларды бул азаптан кутулууга уруксат берет. Бул шариатта аткарууга уруксат берилген иштердин эң жаманы. Уруксат берилген иштердин ичинен Аллага эң жагымсызы талак. Эч кандай олуттуу себеби жок эле күйөөсүнөн талак сураган аял бейиштин жытында жыттабайт деген хадистер бар. Исламда ажырашуу укугу эркекке берилген. Башкача айтканда, эркек гана аялына талак берип, ажырашууну иш жүзүнө ашырат. Эркектин терең ойлонуусу, сабырдуулугу, турмуштун келечегин көрө билүүсү буга себеп. Эгер ажырашуу укугу аялдарга берилсе, аялдар күн сайын талак берүүлөрү толук мүмкүн эле. Ажырашуунун сүннөткө ылайыктуу жолу төмөнкүдөй болот. Ортодо жыныстык катнаш болуп жүргөн аялы менен ажырашууга туура келсе, аялынын этек кири келип бүткөндөн кийин аны менен кошулбай туруп, ачык сөз менен бир талак берет. Бул талак ражи талак деп аталат жана бул талактан кийин кайра жарашып алууга мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин аялдын экинчи этек кири келип тазалангандан кийин дагы бир жолу ачык сөз менен бир талак берет. Бул талакта кайра жарашууга мүмкүн болгон ражи талак болуп эсептелет. Анан аялы үчүнчү жолу этек кири келип тазалангандан кийин дагы бир жолу бир талак берет. Мына ушул сүннөт талак менен жубайлар толук ажырашкан болуп эсептелет. Ошондо сүннөткө ылайык ажырашууга болжол менен 3 айдын тегерегинде убакыт кетет. Ажырашуунун ушундай тартиби үй-бүлөнү сактап калууга ылайыкташканы көрүнүп турат. 3 айдын ичинде эркек да аял да аркы беркини түшүнүп, кетирген катасын моюндап, эрсиз же аялсыз жашоонун оорлугун билип, мурдуна суу кирсе, кайра дароо жарашып алууга болот. Ражи деп аталган талактын артыкчылыгы, эгер жубайлар кайра жарашууну кааласа, иддасы бүт элек болсо, кайрадан нике кыйдыруунун да кереги жок. Күйөөсү аялына "мен сени менен жашайм, ажырашпайм, сени сүйөм" деген сыяктуу кайра үй-бүлөлүк турмушка алып келе турган сөздөрдү айтуу менен эле нике орундалып, кайра жашай берсе болот. Же эч кандай сөз айтпастан эркек аялына жасаган мамилелердин бирин жасап, өөп, сылап сыйпап же кошулуп койсо, ажырашуу жокко чыгып, үй-бүлөлүк жашоо улана берет. Ал эми ажырашуунун сүннөткө тескери, шариатка туура келбеген жолу мындай. Мурда жыныстык катнаш кылып жүргөн аялына этек кири келген учурда талак берсе, же этек киринен кийин жыныстык катнаш кылып, же бир сөз менен бирден ашык талак берсе, бул арам тыюу салынган талак болуп эсептелет. Бирок баары бир талак түшөт. Башкача айтканда, жубайлардын ортосу ажырайт. Ал эми 3 талак берилген болсо, жубайлар кайра жараша албайт. Бул учурдагы 3 талак дегенибиз, сен 3 талак менен бошсуң, же сени 3 талак кылдым десе түшө турган талак. Эгер ажырашуу 3 жолу эмес болсо, же ажырашуу сөздөрү 3 жолу айтылбаса, же 3 сөздү такыр колдонулбаса, кетип жогол, башка эр изде, сен мага арамсың, мен сенин күйөөң эмесмин деген сыяктуу ажырашууну туюндурган каймана сөздөр айтылып, ниетинде ажырашуу болсо, талак ишке ашат. Жубайлар ажырашкан болуп эсептелет. Мындай талакты кичи ажырым деп айтат. Бул талактан кийин эгер жубайлар кайра элдешип, жашоону уланткысы келсе, анда кайра эки күбөнүн катышуусунда кадимгидей атанын ыраазылыгы, махырдын чен өлчөмү сөз болуп нике кыйлат. Эмнеси болсо да мындай талактан кийин жубайлардын кайра жарашып жашоосуна жол бар. Ал эми 3 талак түшкөн болсо, аял башка эрге тийип, андан да жолу болбой, кайра ажырашса гана мурунку күйөөсүнө никелене алат. Тилекке каршы бизде шариаттын Ш тамгасын, диндин Д тамгасын билбегендер деле ажырашууга келгенде кыйын болуп, дароо 3 талактан баштайт. Арадан 5 күн өткөндөн кийин мурдунан суусу агып, ар кайсы молдого барып, жарашуунун жолун издей баштайт.
Тилиңди тишиңе катып, бир эле жолу талак кылып койсоң, ушинтип балеге калбайсың деген сөздү эркектердин оң кулак, сол кулагына куйгум келгени ушундан. Муфтиятта фатва бөлүмү деген бар. Кирип калсаң 3-4 адам дайыма кезекте. Ал жерге динге тиешелүү кайсы бир зарыл маселени сурап келгендер чаңда. Келгендердин 80% аялыма минттим эле, тигинтим эле, эми кайра жарашалы деп жатабыз. Эмне кылышыбыз керек деп сурап келгендер. Буга да Кудайга шүгүр дегин келет. Жок дегенде аялы менен адал жашоонун жолун сурап келип жатышат. Ал эми никесин эбак эле бузуп алып, анын туура эмесин аныктабай, өз башынча жарашып алып жашап жаткандар канча. Жогоруда Алла Таала талак берүү укугун эркекке берген себебин 1-2 жерде айттым. Эркектин оозу бек, тилин тыя алган сапаты бар. Турмуштун оош кыйышын көтөргөн кайраты бар. Аялдын зар тилине, акылсыз кылыгына чыдай турган сабыры бар. Ошондуктан жаны кашайып турса да тилин тишине кысып, талакка тиешелүү сөздү айтпай чыдап, абал жөнгөрүлгөнчө үй бүлөнү сактай алат. Абал жөнгөрүлгөндөн кийин кылган кылыктарын эстеп, экөө тең күлүп, бири-бирине тийишип жашоосун уланта берет. Жаш кездеги үй бүлөдөгү чыр-чатакты эстеген апалар, "Ай, ошол кезде жин делекенбиз, болбоско эле уруша берчү экенбиз" деп санын чаап, каткырып калганын көрүп жүрсөңүз керек. Чынында жаш кезде ошол көйгөй өтө олуттуу сезилип, эркек да аял да тим эле күйүп-бышып өзүнүн тууралыгын далилдегиси келген болчу. Ооба, ал ошол учурда ошондой сезилген. Эми карасаң түккө турбаган иш экен. Бул эки жаш баланын оюнчук талашканына аябай окшош. Оюнчукту тартып алганы мадыраңдап сүйүнүп, тартырып жибергени маңкасы көз жашына аралашып эзилип ыйлайт. "Ушуга да ушунча ыйлайсыңбы?" деп апасы аны жемелеп сооротуп коет. Апасына эч мааниси жок. Болбос нерсе көрүнгөнү менен балага бул маанилүү. Ошон үчүн ал күйүп-бышып ыйлап жатат. Турмушта да жубайлар өздөрүнө олуттуу көрүнгөн иштерди талашып тартышып, келише албай ажырашып кетет да, анын ажырашыга себеп болчу иш эмес экенин кийин баамдашат. Күйөөдөн калган аялдын башка күйөөгө чыгуусу үчүн сактала турган мөөнөтү. Күйөөсүнөн ажырашкан аял ошол күндөн баштап 3 жолу этек кири келгенге чейинки мөөнөттө башка эркекке турмушка чыкпай турат. Муну идда деп аташат. Идданын негизги максаты аялдын боюнда баланын бар жогун аныктоо жана аялдын жатынын тазалоо болуп эсептелет. Эгерде аял этек кири келбей турган аял болсо, анда ал толук 3 ай иддага отурат. Ал эми күйөөсүнөн ажыраганда боюнда бар болсо, анда баланы төрөгөнгө чейин иддага отурат. Төрөгөндөн кийин гана башкага никелене алат. Күйөөсү өлгөн аялдын идда мөөнөтү 4 ай 10 күн. Ушул мөөнөттөн кийин турмушка чыга алат.